Бардыңыздарга урматтуу менин каналымдын катталуучулары, бүгүнкү видеомдо үй шартында колтук теринен арылуунун ыкмаларын көрсөтөм. Колтуктагы тердин көп бөлүнүп чыгышы, деги эле колтукта эмес, дененин башка жерлеринде да тердин көп бөлүнүп чыгышы медицинада гипергидроз деп аталат. Колтук тери кайсыл убакта көп бөлүнүп чыгат адамда? Жылдын ысык мезгилдеринде, жумуш жасаганда, көп басканда, ашыкча салмакта, гормоналдык бузулууларда дагы тердин көп бөлүнүп чыгышы байкалат. Анда эмесе колтук теринен үй шартында дагы эң сонун арылууга болот. Колтук теринен арылууда төмөнкү ыкмалар жардамга келет. Ромашканын маңызы, кадимки эле аптекада сатылган ромашканын жардамы менен дагы терден арылууга болот колтук теринен. Ал үчүн 6 чоң кашык кургатылган ромашканын үстүнө 2 литр бөлмө температурасында кайнатылган сууну куюп 1 саат демдеп кою керек. Андан кийин 2 чоң кашык соода кошуп, жакшылап аралаштыруу зарыл. Бул аралашма менен күнүнө бир нече жолу колтукту сүртүп турууга болот. Бул дары көпкө чыдабайт, ошондуктан күнүгө жаңы жасап турууга болот. Крахмал, мына сиздер көрүп турган картошка крахмалы. Колтукту таза жууп алып, кургатып арчып, крахмал картошка же болбосо жүгөрүнүн крахмалын упак катары сээп койсо дагы абдан натыйжасы жакшы болот. Марганцовка, мен азыр ушул процедураны сиздерге көрсөтүп берем. Мынакей сиздер көрүп турган жарым банка жылуу сууга мына марганцовкадан 1-2 кристаллын салып алып, розовый күлгүн светке алып келесиз. Аз гана салыш керек. Жакшылап эритип алабыз дагы. Мынакей аралаштырып койсок дагы болот. Мынакей, бул нерсеге мындай таза ак чүпүрөктү салып алгандан кийин 2 колтукка 20 мүнөттөн коюп коюшубуз керек, аркасынан жуубайбыз. Бул ыкманы 14 күн жасоо керек. Бул ыкма жатар алдында, дайыма жатар алдында бул ыкманы колдонуу керек. Азыр экинчи ыкманы көрсөтүп берем. Мынакей экинчи ыкма болсо, мына 2 чоң кашык тузду 1 стакан сууга салып алып, аралаштырып, бул ыкма анча көп терлебеген колтукка. Өтө деле көп бөлүнүп чыкпаган эмеге колдонсо болот. Буга дагы тряпочканы малып алып, андан кийин колтукка коюп 20 мүнөттөн кийин муздак сууга жууп салуу керек. Мына ушул ыкмалар, ушул азыр мен көрсөткөн ыкмалар эң жакшы натыйжасын берет деп ойлойм. Ал эми колтуктун жагымсыз жытынан кантип арылса болот? Бул ыкма эң жөнөкөй жана кеңири таралган ыкмалардын бири. Бирдей өлчөмдөгү, мына сиздер көрүп турган ашкана содасы, ошончо өлчөмдөгү лимондун ширесин аралаштырып, таза жуулган колтукка сүртүү ыкмасы менен ушул жагымсыз жыттан арылууга болот. Бул ыкма ысыктын күндөрү чындыгында жардам берет. Натыйжасы 1 суткага жетүүгө тийиш. Мына сиздер көрүп турган алма кычкылы. Алма кычкылы, алма уксусу кечинде сууга түшкөн соң 1 литр сууга 2-3 чоң кашык алма уксусун аралаштырып, таза чүпүрөктүн жардамы менен колтукка сүртүү сунуш кылынат. Кургамайынча, бул нерсе кургамайынча алма уксусу уктабай туруу керек. Картошка. Эртең менен үйдөн чыгып баратканда чийик картошканы жука тилимдерге кесип, колтукту
аны менен сүртүү керек, же болбосо колтукка кыпчык бир аз туруу керек. Андан кийин өзү кургашын күтүү зарыл. Мындай ыкмадан кийин күн бою колтуктун жагымсыз жытынан арылууга болот. Азыраак тердөө үчүн синтетика кийимдерден алыс болуңуз, аптапта ысык суусундук ичпеңиз, бактерияга каршы самынды колдонуп күн сайын жуунуңуз. Мына ушул мен айткан нерселерди колдонуп көрсөңүздөр, эгер колдуңуздар көп тердесе, натыйжасы сөз берет деп ойлойм. Эгер видео жакса, жазылып кетсеңиздер болот. Эмки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.